Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жаңы долбоор, жаңы көрсөтүү мактаныш эмес передачасын баштайбыз. Башка передачалардан же болбосо башка көрсөтүүлөрдөн аймагып, мен атым Максат Усенов, Актилек Айдаровтан өзгөчөлүгүм, мен боюм узун, апапакай, ошондой эле симпатичный баламын. Эми мактаныш эмес го, бул көрсөтүүнүн көркүн ачкан мен болом. Мактаныш эмес го достор, мактанбайын десем мактанып. Бул передачанын негиздөөчүсү мактаныш эмес го менмин. Бул передачанын өзгөчөлүгү бүт акча жөнүндө, байлык жөнүндө биздин коноктор күнүнө канча акча таап атат. Ким келсе дагы бүт байлыгын, акчасын билип берүүгө биз даярбыз. Башкача айтканда, мактаныш эмес го передачасында болушунча мактанабыз. Ошондуктан жаман көрбөңүздөр. Бул жөн гана Передача жаңы долбоор, жаңы дем, жаңы күч. Асат Продакшн YouTube каналы менен биргеликте Максат Усенов агабыз, Актилек Айдаров биз менен бирге болуңуздар. Биринчи келген коногубуз мактаныш эмес го мени сыйлап келди. Ошондуктан не дейсиң? Достор, байкаңыздар, мактаныш эмес го бул биринчи коногубуз, Кыргыздын мыкты эстрада ырчысы, жылдызы. Тактап айтканда мактаныш эмес го, мен өкүл атам, сиздерге белгилүү Данияр Эрматов бизде конокто баштап берет. Анда эмесе биз биргеликте баштадык. Мактаныш эмес го, мен биринчи жакшы сүйлөп койдум дейм да. Мен нормально сүйлөп койдум. Мен күтүп калды, өкүл ата күтүп калды. Буйруса бизге Данияр Эрматов кошулду. Жөнөкөй жигит эмес, красавчик, ырчы, ошондой эле менин досум же болбосо жана айтып аткан иним Актилектин бир тууган өкүл атасы. Бир тууган өкүл атам. Кош келипсиз биздин эфирге. Кош келдик. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Саламатсыздарбы? Данияр мырза, бул мактаныш эмес программасында жана биз айтып өткөндөй, элге мактана албаган бардык кандайдыр бир өнөрлөрүңүз болсо, же болбосо көбүнчө биз эскертип өтөбүз. Бул именно акчага байланыштуу. Көп жерде же болбосо башка передачаларга караганда, мактаныш эмес го эми, башка передачаларга караганда биз агар мактанабыз да. Өзгөчөлүгү ушунда. Достор, биздин передачабыз эң өзгөчөлүгү өкүл ата. Келен кесир айтасыз, эмнеңиз болсо баарын айтасыз, элдин баары билиш керек. Ошондуктан мактаныш эмес го передачасында Болушунча мактансаңыз болот. Эң сонун экен, өзгөчө эфир экен, таң калып атам чындыгында. Бүгүн ошондо мага аябай чоң мүмкүнчүлүк экен. Ооба. Аябай чоң шанс экен да көрсө. Ушу мактаныш эмес го деп туруп, бүгүнкү эфирди баштасаңыз да боло берет. Саламатсыздарбы жалпы мекендештер, бир туугандар. Мактаныш эмес го ушул передачанын эң биринчи коногу менмин. Мына окшошту? жакшы, өтө жакшы кетет. Мына тойго эң көп каражат, себеби дегенде көбүн ойлондурган бул тойдо канча каражат турабы? Сиздин тоюңузда мына канча каражат сарптадыңыз? Эми тойду эфирден, YouTube каналынан бүт жерден көрүштү, бирок каражат канча сакталганы сыр болуп калды. Тойдун мисалы үчүн эмне болду, ким менен ким бийледи, каерге бардыңар, анын баарын көрдүк. Инстаграмда эми сиз айтмакчы, Инстаграмды жардыңар, ошондой эле сен болгон поклонницаларыңын анча-мынчасынын жүрөгүндө жарылды да, короче. Көрүп калчы да эми бардычы. Андан тышкары бизге эң кызыктуусу бул бизде акча жөнүндө болгон передача үчүн канча акча сарпталды, кандай болду, канчасын иштеп таптың, кайра кошумча болду, же расходун жаптыбы, же кредит алдыңызбы дегенде көбүн ошол сөз кызыктырат го. Чындыгында комментарийлер аябай ошондой көп экен. Мактаныш эмес го, жакшы болду, аябай. Так сумманы айтыш керекпи? Жок, аласаң ичине кошуп кой бер. Аласаң да эркен кошуп кой бер, я ушки вариант. ичине түшүп беребиз деп. Чындыгында көп эле акча кетти. Тойго баягы чын жүрөктөн чыгардык. Мактаныш эмес го, үйдөгү болгон баягы сактап жүргөн акчаларды чыгарып, тойду алдын ала баарын төлөп, баарын андан кийин ошо 2 миллиондон ашык кетти чындыгында. 2 миллиондон ашык кетти. Андан кийин мактаныш эмес го, конверттерди бир 3-4 күндөн кийин ачтык үйгө барып.
3-4 күн аштыңыздарбы? Жо 3-4 күндөн кийин анан эс алып Мен ойлап, мен да түшүнүп алдым да 3-4 күн конверт ачтык, баазарды мактаныш эмес. анда слишком болду. Биз 800 адам, 800 конвертти. Жок, баягы ресторанда той бүтөрү менен эле монту ачып расчет кылбай дейм. Алдын ала расчет. Алдын ала расчет кылып коюп анан 3-4 күндөн кийин баарыбыз чогулуп конверттерди ачтык. Мактаныш эмес го. Өзүн жапкан мындай эле 500 000 сом пайда калыптыр. Базар жок. 500 000 иштесиз. 500 000 не кылдыңыз дейт. Онан эмне алдыңыз да? Чынында мен аны күткөн эмесмин. Биз ошондой эле өзүн жапса, жаппаса деле ошол мен тоюм бул баягы концерт эмес да. Мен тоюм деп эле мен тоюма болгон чыгым чыгарып эле жакшы конокторду сыйлап өткөрүп алалы десек, бул мактаныш эмес го, пайда келип калды. Данияр мырза, сизге даярдаган суроолорубуз бар. Ошо суроолорго жооп алсак деген ойдобуз. Мүмкүн болсо чындыкка жакыныраак, чындыктан жооп берсеңиз жакшы болот Өкүл ата. Эми биздин алгачкы эле сурообуз бул акча жөнүндө болгон үчүн акча жөнүндө суроолор бүт баары. Анан тамашалуу суроолор да бар. Алгач биринчи сурообуз. Өзүңүздүн жеке өзүңүздүн бул меники деген канча байлыгыңыз бар? Просто бул передачаны кээде Мен налоговойдо чындыгында, көрүп калышы мүмкүн, ошондуктан желательно турусын Буга чейин ушул убакытка чейин мен дайым бизнестер жөнүндө, байлык жөнүндө, үйлөр жөнүндө бир да передачага айтпайт болдум чындыгында. Анан сиздер эгерде жанагы ушул эфирге макул болуп келгенден кийин айтышым керек экен да. Себеби эфирден сырткары мага түшүндүрдү туугандар. Ошондон айтыш керек экен, айла жок. Келип алып эми эфирдин шарты ушундай болгондон кийин эмне айтпай кадаланып атат дебей сиздер да жаман көрүңүздөр, аны айтыш керек экен. Айта бериңиз, аны себеби элдин баары туура түшүнөт. Үй бар. Бишкекте үйүм бар, Ошто шаарда үйүм бар, Айылда үйүм бар. болуп кетсиң да. Ошондо 3 үйүм бар экен. Там 3. Анан өзүм машинам бар. 330 эми аны баары көрүнүп жүрөт. Lexus 330. Авиакассам бар. Мактаныш эмес го. Анан Ерматов авиакассасы, Ерматов тетиктери бар, автозапчасти Ерматов деген. Япониядан келген. Кем точно ырчысыңбы? Сен точно ырчысыңбы? Анын баарын качан успей өтөт дасың энди. Анан жалаң Япониядан келген машиналардын түрлөрү бар, мисалы үчүн 100гө жакын машиналардын запчастары бар, моторунан баштап. 100гө жакын машинам бар. Кийинки суроого өтөбүз. Суроо көтөрүлө. Эң негизгиси бүт баары өзүңүзгө насип кылсын. Рахмат. Башчылыкка, элге кызмат кылсын дейли. Так, экинчи сурообуз. Сиз ушул ырчылык жаатына киргенден бери, чыгармачылыкка киргенден бери, баш отуңуз менен киргенден баштап эң алгачкы тапкан эң көп суммадагы акчаңыз. Мен ушул күнү биринчи жолу мен ушунча акча таптым деп, ырчы болуп, ырдап ушундай тапкан күнүңүз эч биринин эсинен кетпесе керек. Ошол кайсыл күнү, кайсыл жерде жана канча сом болду? Эң алгачкы. Алгачкы биринчи тапкан. Бирок жаңы сразу айтып коеюн, жаңы тетиктер менен авиакассадан тапкан акча болбойт ал. Именно ырчы катары, сизди көп эми ырчы катары билет да, ошого именно ырчы катары. Түшүндүм. Анда бир да мактаныш эмес го, анда бир да эч нерсем жок болчу, бизнесим да жок болчу. Клиптерим деле аз болчу, эми чыгып баштаган элем. Анда бир $100 жетпеген акча тапкам. То есть азыркы күндө Данияр ошондо эгер биринчи тапкан суммасы $100 болсо, азыркы күндө если мактаныш эмес болсо, канча гонорарыңыз канча турат? Гонорару же кандай? Гонорарыңыз. Эң көп, эң высший. Андан артын эл көтөрө албай турган. Андан дальше уже сиз же уже дальше Киркоров чакырыш керек болуп калат го. Аябай деле эмес. Мисалы үчүн тойго эмес концерт, кыскасы гонорар да эң немеси $1,500. Мисалы үчүн ал тойго Бишкекке же Ошко эмес, ал деген башка Россиядагы тойлорго ошондой. Тойлорго концерттерге. Алыс жака эң кымбаты $1,500. Ошондо мен 10 ай иштешим болуп керек. Сиз 10 жыл иштешиңиз. 10 жыл иштешим. Данияр мырза, бардыгыбызга белгилүү, сиз ырчы көбүнчө азыр ырчы бийчи болсо тамадалардын баары тойдо кызмат кылып калган. Тойдо көбүнчө мына баягы өзүңүз айткандай закладтан тышкары расчет ошол жерде кылат, Ошол акчаны алып атканда эсептеп аласыздарбы же жөн алып кете бересизби?
Кандай болот ошол процедура? туура айтасыз. Мисалы үчүн биз таап алсаң да санап ал деген ошондой го мындайбы? Жок, силер өзүңөрдүн башыңардан эле өткөн окуяны айтып атасыңар. Жок, мен мисалы үчүн силер деле мындай эле алып туруп саласыңар да. Жок, мактаныш эмес го, мен шашпай эле эсептеп алам. Мактана берейин да. Жа Мен мактаныш эмес го, аны санабайм чындыгында. Санабайсыз? Ошол учурда санай албайм да. Билбейм. бирок машинага чыгып эле санап. Жок, ооба. Машинага чыгып же неме кылгандан кийин сөз санайм аны ачык айтыш керек. Жок, неге бул суроону бердим дебейсизби? Бизде азыр сизге ошо кичине мындай чай пул деп коет го. Ошто чай пул берели дедик элек, ошондой бир конкурсубуз бар. Сизге бир 1 мүнөт убакыт беребиз. Ошо канча сом экенин эсептеп алышыңыз керек болот да. Эгер туура эмес тапсаңыз 500 сомго гер ойнойбуз. Эгер ошол акчаны 1 мүнөттүн ичинде туура таап койсо, биз өкүл атага 500 сом беребиз. Сен. Мен. Ондо кийинчилешпей турганда. Анда эгер туура эмес санай албай койсоңуз, эгер убакыттын ичинде жетпей калсаңыз, 500 сомду мага бересиз. Же зачем? Сен берсең, Түшүнүктүү бергиле, санайм. Бирок акчаны жакшы эле санайм ооба. жакшы эле санайсызбы? Убакытты сен карайсың. Так, убакытты мүмкүн болсо биз азыр Эсептеп ал, каалагандай болсо, 1 мүнөт убакыт беребиз. Слишком болуп кетти го бул. 1 мүнөттө жет. Мен эркиндей акчады ойлоптум да. биз деле ошондой беребиз деп ойлодук эле, тилекке каршы. Жок, бул деле акча, мактаныш эмес го. Анда кеттик. Баштадык. Данияр мырза эсептегиче биз эскертип коебуз. Биздин Асат Production студиябызга YouTube'да катталыңыздар. Сөзсүз түрдө комментарий жазыңыздар. Сен саатты кара, көп сүйлөбө. Комментарий жазыңыздар. Сураныч, жаман комментарийлерди лично Ак Тилектин өзүнүн почтасына жазсаңыздар болот. Анан да жакшы комментарийлер болсо жазыңыздар. Бул мактаныш эмес программасы. Дагы бир жолу эскертип коем. Асат Production YouTube каналыбызга кошулуңуздар. Ошол жерден бизди көрөсүздөр. Канча калды? 1,5 мүнөттө кетти. 1,5 мүнөттө кетти. Данияр мырза кандай принцип менен эсептеп атат экен? Мен өкүл атама да 1,5 мүнөттө кошуп берейинчи. 1,5 мүнөтпү? 1,5 мүнөт. Акаукачылык болбойт да бияктан. Мындай эле эсептейбиз. Өкүл атага кошолчу. Мына. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу эскертип коем. Тойдон кийин биздин процедура кудум ушундай эле болот. Наз көрүп атканыбыздай. Мындай кылып дегенде убакыт аз. Чачып сөйлейсиң деп атасың. Канча убакыт калды? Сен минуттан 1 мүнөттөн өттү уже, 1,5 мүнөттө кетип атат. Сен базар жок экенсиң го, давай. Стоп. Стоп. 1,5 мүнөттө болду. Тилекке каршы ажыратканы дагы жетишпей. Жок, мен просто сурайын дедим эле. Данияр мырза, сиз кайсыл принцип менен азыр акчаны эсептеп атасыз? Сиз походу эсептеп атасыз же жөнүнө бөлдүңүзбү? Же эсептеп аттым мен. Канча эсептеп койдуңуз? Канча сом эсептеп койдуңуз? Бул 120 болду, бул 90 сом болду. Канча болот экен? 120 90 кошсоң. 200 сом. 210 сом. 200 сом. Нол жерде канча сом бар деп ойлойсуз? Жок, буну эсептеген жокмун мен. Примерно өзүңүз мындай жанакы биздин ошон тил менен айтканда чама менен канча бар экен? Көз чама. Бу жерде 50 токтоп турам. Азыр эсептей коеюнчу деп берейин. Шашпай тургула, мен эсептей коеюн дейсиз. Биз 100 сомго жетпеген акча бар. Ошон менен 300 сом жалпы сумма. Деп ойлойм. Жалпы тыйындын суммасы 300 сом деп ойлойсуз. Примерно ошондой. 300 сом бар, а? Бирок Азаматсыз Данияр мырза өкөз кол чаап барады. сен акчаны мен алам. Мен туура таптым окшойт деп ойлоптум да. Уже Жок, биз наоборот, бирөө туура тапса кол чаап албайбыз да, бизде көрө албастык. Мактаныш эмес го, көрө албастык, аябай күчтүү иштейт. А так утканыбызда Канча болчу бул жерде? бул жерде тилекке каршы бизде 419 сом акча бар болчу. Азыр эми мактаныш эмес го, бирок көбүбүздө эле Instagram баракчабыз бар. Сизде канча подписчик бар и Instagramдан канча акча табасыз? Бизге аябай кызык. 1 миллион подписчик бар. 1 миллион 100 миң почти. Баштан айтпайсызбы, мындай мактаныш эмес го деп. Башканы айтты. Да. Мактаныш эмес го, 1 миллион подписчигим бар. Анан 6дан 1 бөлүгү сизде турбу? 1 миллион 100 миң болуп калды уже. Талас областы эле кириптир деп койсун. Кошулуп турганда Талас областы эле кошулуп калды. Анан рекламага
кандай нерселерге карап болот реклама? Мактаныш эмес болсо, мисалы үчүн канча сом иштедиңиз? Instagram баракчаңызда 1 миллион 100 миң и 30 адырлык ак тилек бар экен подписчиңиздерде. Ошолордон канча сом, мисалы үчүн айтасыз, мынча сом иштеген? Көп иштедим чындыгында. Мактаныш эмес го, көп. 50 000 доллардан ашык иштедим Базар Instagram жок. өзүнөн. Базар жок. Үй бүлөңүздө эң кымбат белекти кимге тартуулагансыз? Баасы белектин. Белектин баасы. Эми атама машина алып бергем мурда, эми аябай деле кымбат эмес. Эми негизгиси үй бүлөдө эң чоң белек атаңызга автоунаа белек кылгансыз. Азаматсыз мактасын. Көрсөтүүдө бул передачада бизде кичинекей атайын даярдалган конкурстарыбыз бар. Ал сиздер менен Данияр мырза менен уруксат берсеңиздер, ошо конкурска даярдансак, Оюндун шарттары оп-оңой эле. Мына алдыңыздарда турган стакандарга, колуңузда баклажкаларды суну 1 минуттун ичинде ким көбүрөөк куят экен, болсо толтурат экен. Биз кичекейибизде аябай көп ойночу элек. Анда даяр болсоңуздар 4, 3, 2, 1, кет! Актилек стаканга куюш керек, жерге төгүштүн кереги жок. Актилек. Да, убакыт бар, Актилек жаат болбо. Oldu. Все, стоп. На 1 минутка жетпей эле. 50 секундда. Жаңы эле көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Данияр мырзанын стаканы толду. Бунуку жарымына да жеткен жок. Сразу көрүнүп турат ким опытный экени. Итак, Болгон кичинекейин ойноп атты да. Эми достор, убакыт учкан куш өз эфирибиз дагы өз соңуна келип жетип калды. Эми сизге эркин микрофон салып. Данияр мырза. Мактаныш эмес го бул программаңар мага жакты. Ийгилик. Анан барыңыздарга ийгилик, мекендештер тынч болуңуздар, аман болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Барыңыздарга бактылуулук каалайм. Ошо сиздерди урматтап, Данияр Жаматов. Рахмат. Дагы бир жолу эсептеп коем. Мактаныш эмес программасында мактаныш эмес, бирок бизде бүгүн конок утуп алды. Конкурстан биз Данияр мырза сизди куттуктайбыз. Рахмат. Сизге ийгилик, чыгармачылык ийгилик, жеке үй бүлөңүздө ийгилик. Ошондой эле мактаныш эмеске биздин каналда аябай көп подписчик бар. Сиз да биздин каналга кошулуңуз, Асад Продакшн. И ошондой эле комментарийлер жазыңыздар. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Достор, барыңыздарга чоң рахмат. Бизден алыстабаңыздар. Буюрса бул биринчи чыгарылышыбыз. Алдыда дагы көптөгөн чыгарылыштарды сиздерге тартуулаганы эл таланттары, ар кандай чыгармачылыктагы инсандарды чакырып сиздерге кенен маек куруп берүүгө, мактаныш эмес го деп акчалары канча экенин билип берүүгө аракет жасайлы. Биздин передачанын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат атайын убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Жана достор, бизден алыстабаңыздар. Асад Продакшн. Катталабыз, коңгурокчу басабыз, комментарий калтырабыз. Жакшы ой пикир. Бирок чындап жакшы передача ойлоп таапсыңар да. Кээ бир мындай мактана албай, ачып чыга албай жүргөн инсандар үчүн бул аябай мүмкүнчүлүк болуп турат да. Эми мактаныш эмес го. Айтыңыз. Айтыш керек. Жетти.